Assalamu alaikum Кыргызстандыктар. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, ошондой эле кыргыз жерине күйгөн патриот жигиттерге кайрылам. Бул Сарычелек коругу. Мына ушул алдыбызда турган Сарычелек көлү. 2 жылдан бери мына ушул Сарычелектеги миллиондор тууралуу маселе көтөрүп келем. Министрликке чейин жеткиргем. Жылына 5 миллион сом так даана түшөөрүн айтып, мына ушул миллиондор ушул келген туристтерден алынат, ар биринен 100 сомдон. Машиналарына 100-150-200 сомго чейин. Бирок ошол миллиондордун 1 сому дагы ушу Сарычелек көлүнө же болбосо корукка жумшалбайт. Бирок корукту өнүктүрүүгө деп алынат акча. Мына ушул маселени экология министри 2 жыл болуп калды, ютубка чыгарып маселе көтөрүп. 1 жылга жакын болуп калды, министрликке чейин барып айтып, 1 эмес 4 жолу. Бирок көңүл бурушкан жок. Ошондуктан айылыбыз биякта, Аркыт айылы, Сарычелек коругу. Ушул жерге чыгып, мына ушул көлдүн фонунда бир кайрылуу жасап коеюн дедим. Сарычелек жөнүндө билгендер, корукка акча төлөп кирип жүргөндөр, коруктун абалы, ошондой эле айылдан көлгө чыккан жол, ошондой эле көлдүн жээгиндеги шарттары тууралуу айтпасам деле билет. Мына ушул маселелер боюнча комментарийге ой пикир бөлүшө кетиңиздер. Атым Алтынбек уулу Нурдин. Ассаламу алейкум.